Сыйкырчылардын сыйкырдуу таякчалары бар. Аларды сүрөттүү графикте көрсөт. Бул жерде сыйкырчылардын аты берилиптир жана бул жерде алардын канча таякчасы бар ал берилиптир. Демек биз аны сүрөттүү графикте көрсөтүүбүз керек. Гарринин 4 сыйкырдуу таякчасы бар. Геннинин 2 сыйкырдуу таякчасы бар. Драконун 3 сыйкырдуу таякчасы бар. Анда биз бул жерде көрсөтөбүз. Бул жерде ар бир сыйкырчынын аты берилген. Алгач Гарринин канча сыйкырдуу таякчасы бар аны карайбыз. Гарринин 4 сыйкырдуу таякчасы бар болчу. Демек биз Гарринин тушуна 1, 2, 3, 4 сыйкырдуу таякча жайгаштырабыз. Андан кийин Геннинин 2 сыйкырдуу таякчасы бар. Демек биз бул жерде Геннинин тушуна 1, 2 сыйкырдуу таякча жайгаштырабыз. Ал эми Драконун 3 сыйкырдуу таякчасы бар болчу. Демек Драконун тушуна 3 сыйкырдуу таякча жайгаштырабыз. 1, 2, 3 сыйкырчылардын сыйкырдуу таякчалары аркылуу сүрөттүү график түздүк. Текшерип көрөбүз. Туура. Китептекчеде 5 китеп турат. Китептердин узундуктары 32, 36, 38, 32 жана 35 сантиметр. Бул жерде китептер берилиптир жана алардын узундуктары дагы берилиптир. Берилген узундуктарды саногунда чекиттер аркылуу көрсөт. Демек, ар бир узундуктагы китепти бул саногунда 5 чекитти көрсөтүүбүз керек. Алгач 32ден баштайбыз. 32 сантиметр узундукта болгон бир китеп бар. Демек, 32ге бир чекит коюп алабыз. Андан кийинки китептин узундугу 36. Демек, биз 36га бир чекит коюп алабыз. Андан кийинки китептин узундугу 38 сантиметр. Демек, саногунда 38дин тушуна бир чекит коюп алдык. 38ден кийин бизде дагы бир 32 сантиметрге барабар болгон бир китеп бар экен. Демек, 32нин тушуна дагы бир чекит коюп алабыз. Эң акырында бизде 35 сантиметрдик бир китеп калды. Демек, биз саногунда 35дин тушуна бир чекит коюп алабыз. Жалпысынан биз бул саногунда канча чекит көрсөттүк? 1, 2, 3, 4, 5. Бизде 5 китеп бар болчу. 5 китептин узундугун бул саногунда чекиттер аркылуу көрсөтүп алдык. Анда текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Токой жаныбарлары кадамдарынын узундугун ченеди. Алар өздөрүнүн кадамдарынын узундуктарын саногунда көрсөтүшөт. Бул жерде жаныбарлар берилиптир. Мисалы, тыйын чычкандын кадамынын узундугу 22 сантиметр. Түлкүнүн кадамынын узундугу 28 сантиметр. Чөөнүн кадамынын узундугу 21 сантиметр. Кашкулактын кадамынын узундугу 28 сантиметр. Карышкырдын кадамынын узундугу 28 сантиметр. Демек, кашкулак менен карышкырдын кадамдарынын узундугу бирдей. Анда суроону окуйбуз. Алар саногунда 28 сантиметрди канча жолу белгилейт? Анда биз кайра бул жерди карайбыз. Кадамынын узундугу 28 сантиметрге барабар болгон кайсы жаныбарлар бар? Аларды таап алабыз. Түлкүнүн кадамынын узундугу 28. Кашкулактын дагы кадамынын узундугу 28. Жана ошондой эле карышкырдын дагы кадамынын узундугу 28. Демек, 3 жаныбардын кадамынын узундугу 28. Биз саногунда 28 сантиметрди 3 жолу белгилеп көрсөтөт болчубуз. Текшерип көрөбүз. Туура.